Оразайымдын чындыгы негизи эле чындык бул. Учурунда айтылган чындык бул чындык болуп эсептелинет да. Ал эми жөө кеткенден кийин бир канча мезгилден айтылган чындыктын эч кандай баасы дагы баркы да болбойт да. Оразайымдын чындыгы бул ар бир туура эмес, ар бир чындыкты өз учурунда айтканы да, коркпой өз учурунда айтканы. Ким болбосун өз учурунда айтканы. Баягы өз учурунда айтпай анан кийин мен баягы көп убакыттан кийин айтып чыккандар бул чындык эмес да, анын баасы болбойт. Экенчил партиясын түптөөгө бул чоң салым кошкондордун бири деп айтып кете алам. Садыр Жапаровдун феномендин жаралышына дагы абдан чоң салымын кошкон. Ошол мезгилдерде 2014-2015 жылдары Садыр Жапаровду жана Мекенчил партиясы бул жок партия болчу да, Садыр Жапаровду көп адамдар тааныбайт эле. Ошондо Оразайым Нарматованын идеясы менен бул китептерди басып чыгарып, ошол жерде Оштон команда түзүп, бүткүл түштүк жергесине ошо Садыр Жапаровду тааныткандардын чоң салым кошкон Оразайым Нарматова эле. Анан эми мен ушунун Оразайым Нарматова да маган убагында иштеген, көп жардам берген, анан мен ушул кыздын критикалаганына ушу чүкөдөй кызга мен эрегишет белемин. Өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми.